Мелис Эшимканов тууралуу коомдо оң пикирлерди айтыла берет, терс пикирлерди айтыла берет. Анан сиз кандай кабыл аласыз ошолорду? Балдардын эсинде ушундай аябай жарөкер адам болуп калыптыр да эсинде. Мелис менен жаңы баш кошкондо дагы ошондой пикирлерди көп укканда аябай капаланып, ыйлап, түшүнбөй ошентип жүрчүмүн да. Анын бир айтканы бар экен, Мелис байкем жымжырттыкты жакшы көрчү эле деп. Мелис жөнүндө жазган өтө кыйын. Асел айым, ошо биздин баягы Кыргыз туусунун студиясына куш келипсиз. Мына жакында 15 сентябрь белгилүү журналист, сиздин жолдошуңуз Мелис Эшимкановдун бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткенине 11 жыл болот экен. Ошо 11 жыл ичинде жолдошуңуздун эмнелерин көп эстейсиз учурда? Кандай окуяларын, сапаттарын көп эстейсиз? Мелистин ошо айкөлдүгүн, кек сактабагандыгын, баарын ошо кечире билгендигин дайыма ошону баарыбыз эстейбиз да. Туугандар менен ошо балдарга айтып бергенде дагы балдар чоңойгон сайын ошо көбүрөөк сурап билгиси келип, интернеттен чукулап, издеп калганда ошондой сапаттарын сразу эске келет да. Балдар менен ошо баланын жашына түшүп, ошонун деңгээлинде сүйлөшүп, ойноп, түшүнүп, сүйлөшкөнгө аракет кылчу да. Ар дайым чоң бала менен чоң кишидей, кичинекей бала менен кичинекей баладай ошонун деңгээлинде сүйлөшүп, ар кандай адам менен тил табышканды билчү. Ошо бир жылдары Мелис Эшимканов атындагы фонд түзүп, анан сыйлык да уюштуруп аттыңыз эле. Ал фонд азыр учурда иштеп атабы, сыйлыктар берилип атабы? Ооба, бир жыл өткөндөн кийин эле ошондой фонд ачканбыз. Мелистин атындагы. Анан эң мыкты журналистке, Мелис дагы ар дайым журналисттерге жардам берип турчу эмес беле. Ошо эң мыкты журналистке деп Мелистин атынан премия уюштуруп, 100 000 сом деп уюштурганбыз. Анан пандемия учурунда токтоп калган. Быйыл ошо кайрадан баштап атабыз. Быйыл анын үстүнө 60 жашка чыкмак. Быйыл 9 декабрда юбилей болуп, ошого карата дагы бир топ иш-чараларды азыр пландап атабыз. Азыр студенттердин арасында, журналист студенттердин арасында сынак жарыялап, ошо мыкты студенттерге дагы фонддун атынан премия берели деп чечтик. Анан ошонун жыйынтыгын 9 декабрда чыгарабыз. И профессионалдуу журналисттердин арасында дагы сынак жарыялайбыз. Ошо буюрса 15 сентябрда ошонун жол жобосун айтабыз. Жакшы. Ошо буга чейин ошол Мелис Эшимканов атындагы сыйлыкты кимдер алды, кайсы журналисттер алды? Алым Токтомушев, Түгөлбай Казаков, анан телевидениядан 5-каналдын балдары алышкан. Ошондой жакшы, атактуу, татыктуу менин оюмча журналисттер алып жүрүшөт. Ошол фондду иштетиш үчүн баары эле баягы маселе каражатка такалат эмеспи? Анан ал жагын кантип атасыз? Ал жагын ошо бир туугандарым жардам берип атат. Бир туугандарым, ата-энем колдоп, ар дайым ошо каржылаганга дагы жардам беришип, анан уюштуруу маселелеринен болсо Түгөлбай Казаков байкеме терең ыраазычылык билдиргим келет. Ал киши ошо эч качан мага жок дебей, эмнени сурансам, ошо комиссияны баштап берип, шылып кандай маселе болбосун уюштуруучу иштердин баарын ошо Түгөлбай байке жардам берет. Ошо мына Түгөлбай Казаков сыяктуу эле көзү тирүү кезинде далай саясатчылар ошо сиздин жолдошуңуз менен дос болуп, алакалаш болуп жүрүштү эле. Анан азыркы мезгилде ошол саясатчылардын арасынан мындай моралдык, материалдык колдоо көрсөтүп аткандары барбы? Эми моралдык колдоо деген бир топ эле адамдар аны жок деп айта албайм. Чолпон Жакупова эжекем
ошо дайым катышып сүйлөшүп турабыз. Кандай жардам керек болсо айтып тур деп турушат. Байболовдордун үй бүлөсү ошо катышыбызды үзбөй дайым телефондонбу, фейсбуктанбы кабарымды алып турушат. Феликс Кулов байке дагы. Эми Түгүлбай байкени айтып кеттим. Мамат Сабыров байке. Бир топ эле жакшы адамдар бар экен. Ошолор Темир Сариев көптөн бери сүйлөшпөй табышпай калдык элек. Азыр ошо 60 жылдыгына карата азыр издеп өзүм ошо досторун, жолдошторун издеп ушинтип уюштуралы десем колдоп макул жардам берели деп атышат. Жакшы, ошо Мелис агабыз өзү баягы бала чага ат башында өткөн эмеспи? Анан ал жактагы туугандары, тааныштары менен байланышыңыз барбы? Катышасызбы азыр учурда? Алар айылда тургандан кийин ушу көп катышпай калдык. Мындай телефондон анда-санда кабарлашып турабыз. Ал негизи ошо Мелис байкенин аталаш туугандары барбы? Бала кези өзү 9 тородо төрөлгөн деп айтылып жүрөт. Балким ошол жакта да туугандары бардыр. Жок, аякта туугандар жок. Жөн эле ошо ата-энеси мурун ушинтип направление менен ар кайсы жака барчу эмес беле. Ошол маалда ата-энеси врач болуп, анан ошол жерге иштеп калышкан. Ошондуктан эле ошол жактан төрөлүп калган. Так туугандардын баары эле ат башыда Кызыл Туу айылында. Ошо Мелис байке каза болгондо аркасында мына Адам уулу баласы Адам калды, Миела калды кызы. Анан учурда балдары канчанчы класс болду же студент болду, эмне менен алектенип атышат? Улум 9-класстан кийин Европага барып окуйм деп чечим кабыл алгандан кийин ушу чогуу ойлонуп, анан кийин ушу Польшаны тандадык. Ошоктон бир четинен жакын, бир четинен арзан, аяктан бюджетный немеге өттү. Реклама боюнча тапшырып, онлайн бир жыл окуп, кийинки жылы пандемиядан кийин барып окуп келди. Анан тил үйрөнүп, бир аз көнүп неметкенден кийин мен университетке эле тапшыра берейинчи, убактымды коротпой деп, анан кийин бияктан онлайн 11-классты бүтүп, келип экзаменин тапшырып, аттестатын алып, анан быйыл университетке тапшырды. Анан кийин кайсы кесипти тандайсың десем, журналистика деп. Ошо атасынын жолун жолдоп, ошо кайра журналистикага тапшырды. Ушу Мелис байкенин кандай мүнөздөрү бар адамда? Адам мүнөзү бүт эле атасын тарткан. Сүйлөгөнү, баскан турганы, ой жүгүртүүсү дагы башкача. Кичинекей эле кезинен ошо ой жүгүртүүсүнө дагы ошо көңүл буруп мен ойлоп калгам да, ошо бат жетишкен деп коет го. Ошо кичинекей кезинен эле башкача болчу. Ошо кызыңыздар Миеланы көрүп калып жүрөбүз социалдык тармактарда. Би жагынан өнөрү жакшы окшойт. Кызыбыз кичинекей кезинде ошо Назик би тобуна барчы. Андан кийин көркөм гимнастикага кызыгып кетти. Азыр ошо профессионалдуу көркөм гимнастика менен алектенет. Азыр кандидат мастер спорта болду. Кызым дагы мектепке эрте барган, 4 жашында барган, азыр 15 жашында, мына 11-классты бүтүп атат быйыл буйруса. Ошо Адам менен Миела атасынын эмнелерин көп эстеп, мындай кеп кылып калышат үйдө турганда? Кызым чынын айтканда кичинекей болуп, атасы өтүп кеткенде 4 жашында эле болчу. Көп эсинде калбаптыр. Анан баламан сурай берет да. Экөө отуруп сүйлөшкөндө эле балам интернеттен сөзсүз телефондон таап, ар кандай видеолорду таап көрсөтө берет. Мына деп, анан кийин ошондон эле анан бизден сурап эле, эми экөөтөн эле кичинекей болуп калышты да. Бирок мындай көп эсинде жок, бирок болгону ошо садикке барып алып эле, башкалардын аталары менен салыштырып эле сурай беришчи, үйгө келип эле. Мама, биздин атабыз аябай
добрый экен, эмнеге башкалардын атасы мындай эмес деп. Башка элдерден сурасаң, мелисти көргөн адамдар аябай сүрдүү, мүнөзү дагы чукул деп ойлошот эмеспи? Анан кийин чынын айтканда менин ата энем да ошентип ойлошчу. Анан үйгө келип балдар менен ойноп сүйлөшкөнүн көрүп алышып аябай таң калышкан. Үйдө таптакыр башка адам турбайбы деп. Ошон үчүн балдардын эсинде ушундай аябай жарыкер адам болуп калыптыр да эсинде. Мына өзүңүз дагы баягы журналистика кесибин аркалап жүрөсүз, анан учурда эмне иш кылып атасыз, эмне менен алексиз? Азыр университетте, Бишкек мамлекеттик университетте журналистика боюнча студенттерге сабак берип атам. Мелис Байкенин аркасында чоң журналистикалык багаж калды да, агымды чыгарды, асабаны чыгарды дегендей, андан башка дагы бир топ басылмаларды чыгарды, мезгилдүү басылмаларды. Анан ошонун басылмалардан өзүнө мындай архив кылып алып калган бирден нускасы барбы үйдө же жокпу? Ушу тилекке каршы калбаптыр, өзү сактап бар болчу. Анан кийин улам көчүп атканда бир редакцияга неметип жүргөндө дагы бир топ ошо гезиттердин баары жоголуп кетиптир. Бирок көзү өтүп кеткенден кийин ушу макалалары, өзүнүн жазгандары, мелис жөнүндө жазгандары, интервьюлардын баары ошо сакталып калыш керек деген ой менен китепканаларга барып, ошо тапкандардын баарын бир китеп кылып чогултуп, китеп кылып чыгарганбыз 50 жаштыгына арнап. 50 жылдыгын өткөргөндө. Ошол китепке деле баары кирбесе керек, анан кийин дагы бир эл арасында башка жерлерден чыгып калган жакшы бир кызыктуу маалыматтарды чогултуп бир кененирээк китеп чыгаруу оюңуз барбы? Албетте андай да оюм бар. Ошо быйыл дагы 60 жашка чыкмак деп атпаймынбы? Ошого карата дагы китепти толуктайлы деп, анткени азыр калбай калды. Китеп баарына таратып, туугандарга, досторуна, жолдошторуна баарына таратып бергенбиз. Анан азыр ошо сынактын жыйынтыгын чыгарып, ошо студенттерге дагы, кызыккан адамдарга да ошо китепти белек кылып берейли деп атабыз. Ошон үчүн китепти дагы бир сыйра толуктап чыгаралы деп. Андан тышкары Мелистин цитаталары деп дагы кичинекей бир сборник чыгарайын деген оюм бар. Ошону Мамат Сабыров азыр жардам берип атат. Жакшы. Көз ушундай ойбуз. Ошо иниси мына алдагы бир белгилүү журналист Эрнис Асек уулу дагы тилекке каршы эрте өтүп кетти. Анын бир айтканы бар экен, Мелис Байкем жымжырттыкты жакшы көрчү эле деп. Анан ал киши менен дагы кайныңыз менен сүйлөшүп жүрдүңүз. Үйгө келип кетип жүргөндө Мелис Байке тууралуу эмнелерди айтчу эле? Эрнис ал дагы бир башкача адам болчу да. Анан көп сүйлөчү эмес. Эрнис көп жазчу. Бош убактысы болсо эле бекинип алып эле жаза берчү. Анан бир топ туугандары да ошо Эрнистин талантын көп билбей, баалабай да калды деп ойлойм да. Анткени эч ким менен сүйлөшпөй эле жаза берчү. Бирдемени которуп атат деп эле айтып калышчы, бирдемени окуп атат деп эле, бирдемени жазып атат деп эле, эмне кылып атканын, эмнени которуп атканын, эмне жөнүндө жазып атканын дагы эч кимге айтчу эмес. Ошону өзү эле топтоп эле эч жака чыгарбай дагы, китеп дагы кылбай, гезит бетине да чыкпай, ошо өзү эле жаза берчү да. Ушунчалык чыгармачыл, терең адам болчу. Анан жалгыздыкты жакшы көрчү чынында эле. Анан эми ал дагы ошо көзү өтүп кеткенден кийин ошо Назира келинчеги ошо китептерди чыгарып атат. Азыр ошо которгон китептерин дагы буйруса ошо чыгарабыз деп аракет кылып атат. Сиз өзүңүз баягы ал киши менен эми көп жыл түтүн булатып бирге жашап калдыңыз. Мындай эскерип, эскерүүлөр жазып, өзүңүз жазып жүрөсүзбү же? Жок, мен андай ишигим жок. Анын үстүнө Мелис жөнүндө жазган өтө кыйын.
ушул мелисти билген анан профессионалдуу адамдар, журналисттер жазса туура болот го деп ойлойм да. Ошо мына адам уулу адам өзү журналистиканы тандап туруп анан сиз ичиңизде мындай кичине өкүнгөн жоксузбу же тескерисинче сүйүндүңүзбү ошо баласын журналистиканы тандап алганына? Мен абдан сүйүндүм. Мен эч качан айткан эмесмин журналистикага бар же барба деп, мындай тегиндей деп. Ар дайым ошо бала өзү тандаш керек деп ойлойм да. Өзү тандап кесипти, өзү ошол жерде окуп иштесе, менимче ошо жыйынтыгы жакшы болот. Ошондуктан өзү тандап ошо журналистика тандаганына бир чети таң калдым, бир чети сүйүндүм, бирок каршы болгон жокмун. Эми өзүңүз билесиз, баягы адам болгондон кийин коомчулукта элге таанылган адам тууралуу терс пикир дагы, оң пикирлер да айтылат экен. Анан ооба, сөзсүз. Мелис Ишимканов тууралуу коомдо оң пикирлер да айтыла берет, терс пикирлер да айтыла берет. Анан сиз кандай кабыл аласыз ошолорду? Катуу тийбейби? Башында Мелис менен жаңы баш кошкондо дагы ошондой пикирлерди көп укканда аябай капаланып, ыйлап, түшүнбөй ошентип жүрчүмүн да. Анан ошондо эле Мелис мындай философский подход кылып түшүндүрүп айтып жүрчү да. Эч качан андайга көңүл бурбаш керек депчи. Анан ошентип айта берип, кулагыма коюп үйрөтүп койду да. Кийин дагы Мелистин көзү өтүп кеткенден кийин ушундай сөздөрдү угуп калсам аябай капаланчу элем. Анан ошону эстеп ойлоп калдым да. Атагы чыккан адам сөзсүз ушундай сөз ээрчийт экен. Кандай идеалдуу адам болсо деле ошондой сөз ээрчийт. Ошон үчүн чынында эле ага көңүл буруп капа болгонун кереги жок экен. Анткени элдин оозунда элек жок дегендей сөзсүз ошондой адам табылат. Анан ошонун баарына көңүл бура берген дагы болбойт экен. Бир четинен эгерде эч ким мындай кызыкпаса, билбесе, эч кимге таанымал болбосо, андай ушактай ээрчибейт. Ушундай атактуу белгилүү адамдарды сөзсүз ошондой сөздөр ээрчи берет экен. Азыр ушу көңүл бөлбөгөнгө үйрөнүп калдым. Эми мындан ары келечекте ушу Мелис Ишимкановдун атын Түбөлүккө калтыруу боюнча кандай иш пландарыңыз, максаттарыңыз бар? Ушундай студенттердин арасында биринчи очередь ошо жаштар, эгерде эстебесек, эскерип турбасак, жаштар бат эле унутулуп калат. Ошон үчүн ошо студенттердин арасында ошондой сынактарды өткөрүп, ар дайым журналисттерди колдоп, бир четинен Мелистин атын өчүрбөй деп айтып турсак, ошо чогуу иштегендер, Мелисти билген адамдар айтып, кандай адам болгонун эскерип турса, сөзсүз ушундай иш-чаралар керек деп ойлойм да. Анан жылда ошо Мелистин туулган күнүндө, 15 сентябрда өтүп кеткен күнү, ошол күндөрү эскерип, ар кандай медиа конференцияларды өткөрүп турсак деген оюм бар. Ошо быйыл ошо жаңы ишти кайра баштап аткандан кийин мен дагы ошо журналисттер менен кеңешип ушундай пландар жасап атабыз. Жакшы. Рахмат, Асель айым, ушу биздин Кыргыз Туусун студиясына убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Силерге дагы рахмат.